запись экрана, потом надо замедлять. Сколько раз? Надо 10. Сколько раз был? 3. И еще 7. 3. Четыре. 5. 6. Я надеюсь, что я в 40 лет как долбоёб в ТикТоке скакать голым не буду. 8. Дай бог, Господи, как помоги мне. 10. Бактылуу өмүр сүрөлүү Айпери Кубик кызы турмушка чыкканын жазды. Ырчы Айпери Кубик кызы социалдык тармактагы баракчасына турмушка чыгып, нике күбөлүгүн алышканын жазды. Кудай никебизди түбөлүктүү жана берекелүү кылсын. Бактылуу өмүр сүрөлүү негизи унчукпай эле коеюн дегем, бирок айтууну туура көрдүк. Эри жок деген сөздөр эми болбосун деген ал. Маалымат булак 7 ТВ-KJ. Эске салабыз, Бишкекте эртеңден тарта жол кире кымбаттайт. Эртең 30 январдан тарта Бишкекте коомдук транспортто жол киренин жаңы тарифи күчүнө кирет. Бул тууралуу Мыйзамды шаардык кеңеш өткөн жылдын 27 декабрында кабыл алган. Ага ылайык эртеңден тарта автобус, троллейбустарга жол кире төмөндөгүдөй тарифте төлөнөт. Накталай төлөм 20 сом. Тулпар картасы менен төлөм 17 сом, Мегапей тиркемеси менен төлөм 11 сом. Ал эми маршруттук кичи бустарга жол кире 20 сомдон болот, бирок жол кире 7 жашка чейинки балдарга бекер. Ошондой эле пенсионерлер, майыптыгы барлар кызыл тулпар картасы менен автобус, троллейбустарда акысыз жүрсө маршруткага 8 сом төлөшөт. Окуучулардын жашыл тулпар картасы 360 сом турат, аны менен бир ай акысыз жүрүшөт. Чектөөсүз, лимитсиз карта 1020 сом турат, аны менен айына каалаганча жүрүүгө болот, күнүнө 4-5 жолу. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Күнүнө 4-5 жолу каттаса, жол кире 5-6 сомго айланат деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Супер KJ. Россия Кыргызстандын ички иштер министрлигине 28 дана жеңил унаа менен радиостанция берди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россияга жардам үчүн ыраазычылык билдирип, эми өлкөдөгү баңгизатты жүгүртүүгө каршы күрөшкөн кызматкерлердин потенциалы менен техникалык мүмкүнчүлүктөрү жогорулай турганын белгилеген. Эске салсак, буга чейин эки өлкөнүн министрликтери баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө жардам көрсөтүү боюнча макулдашууга кол койгон. Транспортто ошол келишимдин алкагында Россия тарап алып берген. Документ боюнча 2024-2025 жылы ичинде Россия Кыргызстанга 627 миллион рубльдик жардам бермекчи. Маалымат Спутник KJ. Урматтуу элчи мырза Николай Николаевич, урматтуу генералдар, урматтуу коноктор, 2024 жыл ички иштер министрлиги үчүн жакшы окуялар менен башталууда. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен бизге койгон тапшырмасы негизинде өлкөнүн материалдык техникалык базасы жаңырып, бүт тармактарга автоунаалар берилип жатат. Мен сиздерге 3 январда келгем. Бир айда 2 жолу машина тапшырып жатам. Бүгүнкү ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүгө кызматына 28 автомашина тапшырылат. Сөзүмдүн алдында жалпы коомчулукка кайрылгым келет. Барган сайын актуалдуу болуп бараткан адамдын акыл эсин алган баңгизатка каршы күрөшүү бир гана укук коргоо органдарынын жумушу эмес. Ага каршы баарыбыз тикебизден тик турушубуз керек. Баңгизаттын бардык түрү жеке адамга дагы, бүтүндөй коомго дагы зыяны, кесепети, залакасы айтып бүткүз чоң үй бүлөлөрдү сыздап, өмүрдү алат. Элдин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Ошондуктан урматтуу жарандар, ар бириңерди баңгизатка каршы күрөшүүгө активдүү катышууга, дени сак жана коопсуз чөйрөнү өнүктүрүүгө чакырабыз. Ал үчүн ата-энелер мектептеги мугалимдерден тартып,
бүт коом банги заттын зыяны жөнүндө билимди коомчулукка жайылтуусу зарыл. Бул күчтүү курал балдарга, жаштарга банги заттын зыянын айтып, алардын бул коркунучтуу көз карандылыгына кабыл башынан сактайлы. Ал эми банги затты жайылтып жүргөн адамдын убал соогунан коркпогон шектүү аракеттерди укук коргоо органдарына кабарлаңыздар. Банги эпидемиясына каршы биргелешип, биз келечектеги өзгөртө алабыз. With